Assalamu alaikum менин подписчиктерим. Баарыңарга ысык салам. Биз азыр Ош базарынын жанында ит базарда турабыз. Көчөттөрдүн оптовый ценасын жанагы анын розничный ценаларын полностью көрсөтүп беребиз. Андан эмесе туугандар, биз азыр көчөттөрдү жастын келишине байланыштуу биз азыр көчөттөрдү көрсөтүп беребиз. Көчөттөрдүн арендтери киргенде эле сол жакта биринчи көчөттөрдү сатат. Ушул жердеги байке менен сүйлөшсөңүздөр болот. Көчөттөрдүн түрлөрү бар. Бул видеону акырына чейин көрүп, экрандагы номерге звонок кылсаңыздар болот. Анда эмесе ушу көчөттөрдүн эзи менен сүйлөшүп, бардык бааларын айтып берет азыр. Анда эмесе байке, ассаламу алейкум. Келиңиз, көчөттөрдү башынан таныштырып, канча сомдон бардыгын көрсөтүп кетиңиздер. Бул көчөттөр черный слив деп коет. Черный слив, а? Кара өрүктөр. Кара өрүк. Канчадан мунун бир уштугу? Мунун бир уштугу 100 сомдон. 100 сомдон, а? Жашына жараша кичекерээктер 100 сомдон, жаш чоңурактар 200 сомдон. Муну алгандан кийин буташ керек да? Сөз буташ экен, баазы даяр. Азыр даяр, а? Апар тикселе өсөт, а? Тикселе өсөт. Андан кийинки көчөттөрүбүз? Жана жаңы келип аткан кут тарак деген. Кут тарак деген ушулар, а? Кут тарак. Булар аябай жакшы. Мунун материалын аябай макташат. Могу кут тарактынчы өзү негизи. Булардын бир 20 сорту бар. Негизи материал болгонго жакшы. Бул ошондо кайсы сорт болуп калат? Булардын аябай суукка чыдамдуу бир. Жана S07 деген ушу да. Ошо. Канчадан анда бир эмес түбү? 300 сом. 300 сомдон, а? Эгер мындай количество боюнча алса түшүп бересиз, а? Ооба, түшүп беребиз. Анан ар жакта эме тур. Бул жагында тыт. Тыт деген ушундай болуп турабы башы? Штампой бул набыр жерде карай. Ылдый кетет, а? Бул аябай кооз, мөмөдө ойлойт. Эч кандай кирип коюп эки жакка тыгып койсоң аябай красивый көрүнөт. Ошондо булар кызылыбы же сарысыбы? Карасы. Агы карасы бар. Канча сомдон болуп калат булар? 700 сом. 700 сомдон бир түбү, а? Бир түбү, булар аябай жаңы келип аткан. Муну деле оптом сүйлөшөсүздөр. Мундар оптом беребиз. Анан булар жүзүмдөр. Булар жүзүмдөр кайсы сорт? Буларда бир 10 чакты сорт бар. 10 чакты. Сизде кайсы сорт? Бизде дамский балчик, ризамат, мерс. Бүт эле сорт бар, а? Бүт эле сорт бар. Муну деле түшүп бересиз. Муну деле түшүп беребиз. Буларды 350 сом, 300 сомдон берип атам. Бул баары черешня, кокон класс деген. Кокон класс. Черешня деп коет. Буларды дагы ошо оптовый ценага сүйлөшсөңүздөр болот. Түшүп берет байкебиз. Биз ушу видеонун четине ушу байкенин номерин чыгарып коебуз. Ушу номерге звонок кылып байке менен маалымат алсаңыздар болот, толук маалыматты. Анан ар жакта алмалар. Булар алмалар, а? Полкарликтер. Полкарлик. Бул кайсы сорту? Бул жерде сорттор көп. Кепсон деген бар, Семерека деген бар, Голден деген бар, баг алма бар, ар кандай сорттор бар. Туугандар, ушул жерде турган көчөттөрүнө баардыгына скидка бар. Баардыгына түшүп берет. Ар жакта алмурут. Алмурут кайсы моолар болуп калат алмурут? Моолар алмурут, а? Булар полкарликтер, анан карликтер ар жакта турат, карликтер. Ошондо ушу көчөттөрүңүз канча жылдык? 2 жылдыктар бар. Бүт эле 2 жылдыктар, а? 2 жылдыктар жакшы кетет да. Анан адам чоңдор өспөй калат да. Анан анжир бар да, анжир. Анжир кайсы молбу анжир? Анжир дагы жакта өсөт, пробовать. Мына бий алма. Анан бул жерде дагы жакшы нерсе, корма менен жаңактар, карликовый жаңактар. Баасын айтып коесузбу канча? Карликовый жаңактар 700 сомдон. Карликовый жаңактар 700 сомдон дейт. Оптовый ценасын дагы түшүп берет байкебиз. Бул анар. Бул анар, а? Жанагы анардын эмеси, а бул? Эки сорт бар, бирөөсү тез ачылат. Анан алмурут эми алмалар. Алмалар. Карликовый алмалар да бар экен. Мына жакта карликовый алмалар, бүт сорттор бар. Анда бул деле жана кут тарак, а? Кут тарак. Жүзүм сатат белем. Мынакей, берде жүзүмдүн 10го жакын сорттор бар экен, достор. Бардык сортун сүйлөшсөңүздөр болот байке менен. Булар деле бир 2 жылдык, а? Же 2 жылдык, а? Адам чоңдо жакшы болбойт, байдалар жакшы болбойт. Муну апарып тикселе өсөт, а, кадимкидей. Кадимки тамырлар аябай жакшы, тамырлар аябай жакшы, өтө жакшы.
эң сапаттуу дейт. Кепилдиги 100%, же 90% бересиз кепилдигин? Бул жерде кепилдиги бир жакшы жери азыр алгандан кийин 10 күндөн 15 күндөн көктөсө кайра ордуна баштырат. Жакшы экен ошо варианттар.